2021 жылдын 10 январында Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо болот. Добуш сатып алууга жана административдик ресурска каршы туруу эркин шайлоолордун маанилүү шарты болуп эсептелет. Келиңиздер, добуш сатып алуу эмне экендигин, шайлоочулардын добуштарын сатып алгандыгы үчүн кандай жоопкерчилик тартыларын карап чыгалы. Шайлоолор дайындалган учурдан тарта буларга тыюу салынат. Акча каражаттарын төлөө, белектерди же башка материалдык баалуу буюмдарды тартуулоо, арзандатылган товарларды сатууну уюштуруу, агитациялык материалдардан, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын символикасын каптаган төш белгилерден, футболкалардан, баш кийимдерден, моюн орогучтардан, Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен тизмеге ылайык талапкердин сүрөтүнөн тышкары баардык товарларды бекер таратуу, бекер же жеңилдетилген шарттарда кызмат көрсөтүүлөр. Эмгек келишиминин алкагында аткарылган жумуш болуп, ал үчүн талапкер же саясий партия менен аткаруучунун ортосунда жазуу түрүндө кол коюлуп, талапкердин же саясий партиянын шайлоо фондундагы каражаттан ал жумуш үчүн төлөнсө, бул сатып алууга жатпайт. Талапкерлер, алардын жакын туугандары, жубайы же жолдошу, талапкердин жана саясий партиянын өкүлдөрү шайлоо дайындалган убакыттан тарта шайлоонун жыйынтыгын жарыялаганга чейин кайрымдуулук иштерин жасоого укуктары жок. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодекси шайлоочулардын добушун сатып алуулар үчүн, анын ичинде шайлоо өткөрүү убагында акча таратуу, материалдык баалуулуктарды тартуулоо үчүн айыппул төлөө жоопкерчилигин карайт. Физикалык жактар үчүн 180 миңден 220 миң сомго чейин. Президенттикке талапкер, алардын туугандары жана ишенимдүү адамдар үчүн 220 миңден 260 миң сомго чейин. 2 жыл 6 айга чейин эркинен ажыратуу. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан шайлоолорду даярдоо жана уюштуруу алкагында административдик ресурсту пайдаланууга тыюу салынат. Мыйзам боюнча административдик ресурс деп эмне эсептелет? Мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлерди, мамлекеттик же муниципалдык билим берүү уюмдарынын жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин кызматкерлерин ишке тартуу. Мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары ээлеген имараттарды пайдаланып, бирок башка талапкерлер ушул эле имараттарды ошондой эле шартта пайдалана алышпаса. Мамлекеттик мекемелердин же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын иштешин камсыз кылган телефондук, факсимилдик же байланыштын башка түрлөрүн, маалыматтык кызматтарын, орг техникасын пайдалануу. Мамлекеттик же муниципалдык менчиктеги транспорт каражаттарын бекер же жеңилдетилген шартта пайдалануу. Мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер кызматтык командировкалар учурунда шайлоо алдындагы агитацияларды жүргүзүүлөрү, жалпыга маалымдоо каражаттарына жетүүдө артыкчылыктардын болушу. Мамлекеттик же жергиликтүү органдардын агитациялык жолугушууларды уюштуруусу. Жоруктар кодексине ылайык шайлоону даярдоо жана өткөрүүнүн жүрүшүндө, добуш берүү күнүндө талапкерлер мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарынын, интернет басылмаларынын жетекчилери административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланса, экинчи категориядагы жаза 30 миңден 60 миң сомго чейин айып тартуу менен бирге мам кызматкерлер, мамлекеттик уюмдардын жетекчилери, ошондой эле мамлекеттик үлүшү бар уюмдардын жетекчилери үчүн белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү ишмердүүлүктөрдү жүргүзүү укугунан ажыратылат. Добуш берүүнүн жоопкерчилиги жана акыйкат болуусу Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынан көз каранды. Боршайком эске салат. Кыргызстанда добуш берүүнүн жашыруундугу 100% камсыздалат. Автоматтык эсептөөчү урналар, добуш берүү үчүн өзүнчө кабиналар сизге эркин добуш берүүгө жол берет. Борбордук шайлоо комиссиясы эгер жарандар сатып алуу же административдик ресурсту пайдаланууну көрүп калышса, Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам аракет кылуучу координациялык тобунун 62 01 84 62 08 29 же 102 номерине чалып кайрылууга чакырат. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында да даттануулардын электрондук реестры жайгашкан. Акыйкат шайлоо ар бирибизден көз каранды.